Өзбекстан менен Кыргызстан өлкөлөрүнүн өз ара достук байланышын чыңдаган жолугушуу Кадамчай районунда болуп өттү. Эки тараптуу тегерек стол үстүндөгү жолугушууга Өзбекстан Республикасынын Сох жана Фергана райондорунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жыйындын жүрүшүндө маданий, гуманитардык, спорттук байланыштарды чыңдоо, өнүктүрүү тууралуу сөз болду. Фергана областынан 4 району менен 1 шаар менен чектеш. Бүгүнкү жолугушууга биз өзгөчө Сох району менен Фергана району менен кыз байланышта болгондугуна байланыштуу эки райондун жетекчилигине жана сиздер өкүлдөрү чакырып атабыз. Мындан ары бизде жакшы ой максаттарыбыз бар. Башка ушул Риштан району, Алтарык району, Кубасай шаарынын дагы жетекчилерин, ошол райондордун шаарлардын тургундарыны, маданий кызматкерлерине, маданият кызматкерлерине жана башка аксакал жаштарыны чакырабыз деген чоң үмүттөбүз. Биздин viloyatimiz hokimi Shuhrat Madaniyev Matken viloyatiga o'zini tashrifini buyurganligi qolursa, u Amisher Aliboyev bilan ikkalasi o'rtasida bo'lgan yaxshi munosabatlarda hozir oddiy el ko'chada misol yurgan bo'lsa ham, boshqa yurgan bo'lsa ham yaxshi tomonga juda xursand bo'lib turishibdi. Bundan tashqari mana shu oqsoqollarimiz haqiqatdan oilaviy aloqalarni tiklash bo'yicha bizda hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning bir gaplari borki, qo'shnini yutug'i biz yutug'i. Buning uchun hamkorlikda ish olib borsak, hamjihat ish olib borsak, xalqimiz faqat bizdan, sizdan davlatimiz rahbar aytgandek bizga qarab turibdi. Nima qilsak ham yaxshilik qilamiz, bu ham xalq uchun, el uchun. Айрыкча, жаштар арасындагы достук мамилелерди чыңдоо, эки тараптуу иш-чараларды өнүктүрүү менен ортодогу ынтымакты өстүрүүгө өбөлгө болоорун катышуучулар айтып өтүштү. O'sha maktablar bilan musobaqalarini o'tkazish kerak. Sport, futbol, voleybol nima bo'lsa, ani bayramlarga bir-birini kelib, shu qo'shnichilikni ani mustahkamlash kerak xolos. So'xni xalqi shu tinchligini xohlaydi, faqat bordi keldi, yaxshilik bo'lsa bo'ladi bizga. Фергана областында атайын кыргыз улуттук маданий борбору ачылып, жаштарга кыргыз улуттук каада салттары, өрп-адаттары үйрөтүлүп келе жаткандыгына аталган борбордун башчысынын орун басары токтолду. Мына бардыгыбызга белгилүү, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында эле Өзбекстан Республикасынын биринчи президенти Ислам Каримов тарабынан Республика Байналминал маданият марказы түзүлгөн. Мына ошол түзүлгөнүнө Жызактан биздин өкүлүбүз Республика Байналминал маданият марказынын жетекчиси бар. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде 6 кыргыз улуттук маданий борбору өзүнүн эмгегин жүргүзүп келүүдө. Ошондой эле Фергана областында көптөгөн ошол райондорубузда кыргыз улутундагы ырларыбыз, бийлерибиз, каада салттарыбызды чагылдыруучу үрп-адаттарыбыз менен катышып келе жатабыз. Кыргызстандын Баткен областынын Кадамчай району жана Өзбек Республикасынын Фергана областынын Сох жана Фергана райондорунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда өткөрүлүп жаткан тегерек столго Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин түштүк аймактык өкүлчүлүгү менен бирге эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду колдоо көрсөткөн. Биздин жалпы эл аралык мамиле качан жакшы болот? Бизде чек арада жашаган эки элдин ынтымагы жакшы болсо, мындан жогорку тепкичтердеги мамилебиз да жакшы болот. Өзүңүздөр барыңыздар билесиздер. 2016 жылы октябрдан биздин кыргыз-өзбек мамилелеринин алгачкы жаңы кадамы деп айтсак да болот да, кол коюлуп, биздин эки мамлекеттердин президенттеринин тапшырмасы менен Өзбекстан Республикасы Андижан облусунда жакшы иш-чаралар өткөрүлдү. Андан кийин взаимный визит болуп, сиздер тараптан оштоп көрүлдү. Ушулардын жыйынтыгында биздин эки элдин ортосундагы жаңы мамилелердин эмесине биз багыт алдык да. Ошондо биздин областтын башчыларынан келди, жакшы меморандумга кол коюлду. Ушуну биз улап, мамлекетибиздин жетекчилеринин саясатын колдоп, ушул багытта эл аралык мамилелерди биз канчалык жакындасак, өсүп өнүгүү деген ошондо болот. Бекти айта кетчү нерсе ушу Кадамчай мамлекеттик администрациясы жана ошондой эле Тышкы иштер министрлигинин Баткен, Ош, Жалал Абад өкүлчүлүгү жана эл аралык толеранттуулук коомдук фонду биргеликте уюштурду.
бул иш чаранын негизги максаты ошо Кадамжай, Сох жана Фергана райондорунун ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу жана ошондой эле ушул 3 райондун чек алыш аймактарындагы көйгөйлүү проблемаларды талкуулоо болуп саналат. Мен ойлойм, бүгүнкү биздин ушул тегерек столдун жүрүшүндө, бүгүнкү жолугушууда ушул өз максатына жетти деп. Mana bu yerda ko'tarilgan muammolar, yo'l muammolari haqiqatda xalqimizga yaratyapti. Mana yaqinda avtobus qo'yganmiz Shahmardonga. Достук алакаларга басым жасаган тегерек столдун жүрүшүндө айрым көйгөйлүү маселелер да каралды. Айрыкча эки тараптуу каттамдуу жолго коюу маселеси каралды. Жыйындын катышуучулары жаралган көйгөйлөргө токтолуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөр менен жакынкы аралыкта чечилери маалым болду. Эки элдин биримдикте жашоосуна өбөлгө түзгөн ар тараптуу достук жолугушуулар, мындан ары да улантылары тегерек столдо айтылды. Биздин чек аралаш 3 райондун ортосундагы достук, ынтымакчылык жана кандайдыр бир көйгөйлүү маселелер болгон болсо, ошо маселелерди жеринде талкуулап, ошо чечүү боюнча кандай жолдор бар, ошолорду сүйлөшүү негизги максат болгон жана андан сырткары маданий гуманитардык жактан карым-катнашты күчөтүү боюнча ошо маданият кызматкерлеринен, билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин, мектеп окуучуларынын арасындагы спорт мелдештеринин ошол Фергана районуна барып, Сох районуна барып, же болбосо ошо Сох районунун мектеп окуучулары, мугалимдери жана маданият кызматкерлери биздин Кадамжай районунун мектептери менен байланышып, биздин ушул эки элдин достугун, эки элдин ынтымактыгын бекемдөө максатында ушундай иштерди уюштуруу боюнча талкуу жүрдү. Мындан сырткары тегерек столдун согунда жолугушууга келген кошуна Өзбекстан Республикасынын өкүлдөрү Кадамжай Семетей лицей менен таанышты. Маданий иш-чаралар, спорттук медрештер. Андан кийин окуучулар бул жерде көбүнчө чыгып турушат, экскурсия, Кыргызстандын ар кайсы көлгө, ысык көлгө барып түшкөндө сүрөттөрү. Паластагы Аталган лицейдин 9-классынын окуучусу Кайратбек Муратовдун эмгегине күбө болушту. Жасаттыңбы же кандай ошо маалымат берип койчу сен? Компьютерден программасы аркылуу жасайбыз. Мисалы бул колдун кыймылдатыш үчүн аны компьютерден жасап бул жака жүктөп коебуз дагы. Ар кандай кыйм аракетти өзүнүн аркасынан жасап кетебиз. Муну мугалим жасадыбы же сен өзүң жасадың? Муну өзүбүз жасадык. Окуучулар Өзүбүз окуучулар жасадык. Идея кимдики? Бул муну жасашны бийлөөнүн идеясымы? Бул өзүбүздүн идея. Biz bunu Amerika'daki götürücülerimiz sponsor olup yönetişti bize. Robot yönetti, alan жасады. Эки элдин достук мамилелерин чыңдаган бул жолугушуу мындан ары да улантылары катышуучулар тарабынан бир ооздон айтылды. Анткени Өзбек-Кыргыз элинин кылым карыткан достугу мамлекеттер аралык байланышты чыңдап, андан ары тынчтыкка багытталган ар тараптуу бекем байланыштарды чыңдай бермекчи. Navruzlarimiz bitta bo'lgan bo'lsa, bizning milliy urf-odatlarimiz, to'ylarimizdagi o'xshashliklar, bizni tilimizdagi, dinimizdagi o'xshashliklar aynan bitta bo'lgandan keyin o'ylaymanki, hamkorligimiz bugungi kunda bundan-da mustahkam bo'ladi. Mana ikkita prezidentimizni qo'l ushlashib, shunaqa bir chiroyli bir hali kelajak imkoniyatlarni yaratish oldida turgan ekanmiz. Ayollar o'rtasida ham albatta shunaqa bir eng yaxshi ezgu niyatlar va do'stona aloqalar mustahkamlanadi deb o'ylayman. Айзада Хайтали кызы, Азат Курбанбеков, Алтын беш жаңылтары. Тарыхый жерлерибиз бар, ошол жерлерге барып, көрүп, биздин элибиз барып, карым-катнаш жакшы болушун каалап кетет элек.